Ели жұртқа, сол қызмат қылғандарға, жаңа сойыс бергендерге, шын дилиден жаңағындай соғып үшін деп шығарып берген балдарға бардығы ашу бітті. Бардығын әлі көйгөй жаратып келген. Себебі, мынау тескейден салынып қалған учурунда. Ал деле жакшы ниетте салынды, ал жол деле 30 жыл қызмат қылды. Бирок убагында, эгин эккен убагында чыга албай каласың. Ошол малда жан жап калат, кар жаап калат, ылай болуп калат, сары топакта. Анан эгин кечигип калат. Эгер машина чыккан болсо, жаган-жагандан кийин түшө албай калат, түшкөн болсо кайра чыга албай калат. Ушундай көйгөйлөр болгон да. Анан күнгөйдөн салабыз деп көп айтылып жүрдү. Бирок эч эле бир жүзөгө ашырылган эмес да. Эми элдин көйгөйү менин көйгөйүм да. Ошондуктан мен ушуга киришип, анан эми башталганга чейин ишениш кыйын болот экен да. Мындай көп кантип болот эле, кыйын, расход көп деп. Чындыгында эми расход көп болот. Анан тобокел кылып баштадык. Бул эми ата-бабадан калганда, илгери ошол ашар жол менен эле бүтүрүп келишкен да барычы. Бардык иштерди ашар жол менен бүтүп келген да илгеричи. Колотто, сай-сайда кеңешип туруп эле аксакалдар менен бүтүрүп жүргөн да. Ошол жаңа жылдын ыкмасы куду ошол да. Элдерди ойготуп, өзүңөр кылбасаңар, күтүп, кимди күтүп атасыңар? Мамлекет кылып берет деп атасыңарбы, айыл өкмөт кылып берет деп атасыңарбы? Качанга чейин күтөсүңөр? Канча күттүңөр, канча күтөсүңөр дагы? Вопрос. Түшүнүп атасыңбы? Вот ошон үчүн кыймылдаш керек да. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң анан кийин болот да. Аны баштабасаң эчтеке болбойт да. 4,5 миң, 5 миң гектардай жер бар да бул жактачы. Коңшулаш айыл өкмөттөрдө бар да. Эми мына коңшулаш айыл өкмөттөр дагы ушул жолду колдонсо болот да. Мурда комбайн чыгарыш проблема да, айланып келиш керек да башка жактанчы. Азыр эми комбайн да чыгат. Мына өзүң көрдүң, грейдер да чыкты. Грейдер чыккан жерден комбайн сөз чыгат. КАМАЗдар каттай турган болуп калды. Наркы жолдан, эски жолдан өзүң көрүп, ал жерден каттай албайт. Арзан бүттү. Мен ушул боюнча айтып берейинчи. Бир специалисттер кеп калды, орустарчы. Анан алар жол салып жүргөн экен да. Мен сурадым. Мына горный дорога. Ушул жолду канчага бүтүрсө болот дедим. Сеники бир 7 миллион, 8 миллион бир километрге болсо керек деп айтты да. Бирок сураган жок, канчага кылдың депчи. Анан мен ичимде эсептеп отурам да. Анан бирөөгө айтсаң ишенбей турган эле сумма да, 2,5 миллион менен бүттү да. Ата-бабаларыбыз мурдатан эле ашар ыкмасын пайдаланып келген да. Ал кезде техника жок, элдердин күчү менен чоң жолдор, чоң каналдар курулган. Анан азыркы шартка байланыштуу экономикалык биздин мамлекеттин бюджетине караш биз ойлойбуз ушул ыңгайлуу бир жол деп. Эл саясаттан алысыраак болуп, өзү көйгөйлүү маселени мамлекеттен каржы булактарынан каржылашын күтүп отура бербей, чет өлкөдөн грант сурап ошону күтүп отура бербей, эл өзү уюшулуп ушул бир көйгөйлүү максатты коюп, ушундай бир долбоордорду эл чогулуп ашар ыкмасы менен ошону ишке ашырганы биз үгүттөп келебиз. Ашар десе эле ойлошот, кетмен, лопатка көтөрүп чыгыш керек. Жок, бул жерде ошол специалисттер деле өзүнүн чын дилинен ошол айылына жардам берейин деген специалисттер өздөрү келип деле жана айлык майнасын сурабай эле өздөрүнүн салымын кошуп келе жатат. Билимин, тажрыйбасы менен бөлүшүп. Анан элдер дагы өзүнүн акчалай салымын кошуп атат. Чет сыртта жүргөн мигранттар жардам берип атат.